Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Махуфидат ниъматуллахи би шейин қат би мисли таатих" дейді. Мына азыр ушундай ой келет да, ушул нематты сактап калыш үчүн эмне амалдарды кылышым керек деген адам жүрөгүндө ой келет. Мына алымдар багыт берип атат. Немат сакталып калыш үчүн, жакшылык туруктуу болуп орноп калыш үчүн Аллахтын нематтары, эң чоң немат жакшылыктарын сактап калыштын жолу би мисли таати, Кудайга баш ийип, Кудай таала менен мамилени оңдоодон да артык нематты сакталып калуучу нерсе жок dedi. Сакталып калыш үчүн Кудайга баш ийиш керек экен. Ал эми нематты көбөйтүрүш үчүн эмне кылыш керек экен? Вала хасалат фиха зияда би мисли шукрихи. Ал эми ошол нематты сактадыңыз, эми көбөйтөйүнчү, дагы көбөйтөйүн да. Не кылыш керек экен? Шүгүр көп кылыш керек. Көп. Ла ин шакартум ла азиданнакум деп Алла таала мага өйрөтөт. Эгерде шүгүр кылсаңар, мен силерге сөзсүз көбөйтүп берем dedi. Ла ин шакартум ла азиданнакум деген бекем да, ла азиданнакум деген жөн эле көбөйтүп берем деген жок, сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Көбөйтүүнү. Бул нематтын кур жалак калып калуу, нематтан ажырап калуунун коркунучу эмне экен? Вала залат анил бу'д би мисли маъсиятихи ли раббихи. Немат алыстай берет нематтан адам күнөө кылган сайын, Кудай менен согушкан сайын, Кудай буйруган нерсени аткарбаган сайын, тыйган нерсени тыйылбаган сайын нематтан кол жууй берет. Алла сактасын. Нематтын сактап калыш үчүн бул дагы Алла тааланын бизге болгон тавфики, шүгүр кылуу, Аллах берген нематтарды жакшылыкка колдонуу, кулак, көз, ден соолук, санасак сан жетпейт жакшылыктарга. Балдарыңа Кудай тааланга рахмат айт, аялыңа рахмат айт, ар бир жакшылыкка Кудайга шүгүр айт. Наалыба, кейбе, кекшебе, жашооңо наразы болбо. Ал нерсе бүгүн болбосо эртең жок кылат ошол сөзүң сени. Шүгүрсүздүк кылуу адамды жок кыла турган нерсе. Багы жокко дагы жок дейт ошол кыргызда да. Ошо наалый берген адам дагы аз калып калган нематынан да кур калып калат. Немат дегенде эң чоң немат эмне десе, бул ислам. Адамдын иманы бул эң чоң немат. Күндөрдүн биринде бир адам "Алхамдулилля исламга" деп айтып атса, Хасан аль-Басри угуп калып айтат дейт. Иннака ла тахмадуху ала ниъматил ислам. Сен ала ниъматин азима. Сен чоң нематка шүгүр кылдың. Чоң нематка Аллах таалага мактоо айттың деп. Эң чоң немат, адам ошол нематтан ажырап калуудан коркуу, бул ислам, иман. Ислам, иман. Ушул эң чоң немат, көздүн карегиндей сактала турган нерсе. Эгер бул сакталган болсо, башка нематтар сакталат. Бул сакталбай турган болсо, башка нематтар сакталбайт. Дагы сөзүндө айтат Ибн Кайым рахималлах: "Масулибат ни'ам илля битарки тaqwallah вал исаа илан нас." Адамдагы немат жок болуп кетпейт. Кайсы учурда жок болуп кетет? Таквалыкты таштаганда, Кудай таала менен болгон мамилени үзгөндө жок болот немат, жакшылыктар. Жана адамдарга жаман мамиле кылганда үзүлөт. Адамдарга зулум кылганда, жаман мамиле кылганда үзүлөт нематтан. Эң чоң немат деп айттык. Мына Шейх Фаузан да айтып атат: "Ад-дунья ида залат ю'аввидуллаху анха лианна ризq биядилла." Эгерде кээде рызкы жок болуп кетсе, турмуштагы өйдө ылдый рызкыдан адам бир аз кол жууп калат кээде. Бирок ал рызкы Аллахтын колунда. Аллах таала аны кайра оодарып берип коет адамга, кайтарып. Лакинна дин ида зала. Ал эми динден кол жууп калсаң, имандан кол жууп калсаң, маллади ю'аввидуху. Эмне кайтты сага? Берген Аллахтан келген байлыктар, бийлик, эч нерсе сага пайда бербейт. Имандан, динден, исламдан кол жууп калган болду. Бирок иманың бекем, диниң ордунда болсо, кээде байлыктан кол жуушу мүмкүн, бирок байлык кайра кайтып келет. Себеби байлык Кудайдын колунда. Ал эми иманды түртүп койгон болсоң, 1000 байлыкка жетсең дагы сен жакшылыкта болбойсуң. Сулайман Дарини деген чоң алым, имам айткан сөзү бар: "Инна кауман талабул гина." Адамдар жандал бастап талап кылып байлыкка чуркашты, талап кылышты. Фахасибу аннаху фи жам'ил мал. Алар ойлошту, бул байлыкта, акча топтоодо деп ойлоду. Жакшылыктын бары. Ала ва иннамал гина фил канаа. Чындыгында бул байлык деген каниеттүүлүктө го деп айтып атат. Ва талабур раха фил касра. Телегейлик, тегиздүүлүк, токчулук бул көпчүлүктө деп ойлоду. Ва иннамар раха фил килла. Ал эми тынчтык, түнөк табуу бул аздыкта деп атат. Аз болсо да адам каниет кылса, ошонун жан дүйнөсү түнөк табып, тынчтыкта, токтукта болот. Бирок көп болсо дагы адам каниети жок болсо, көп акча, көп ойдалат, көп жумушталат, көп тирлик, көп чуркоо деп адам жаны тынбайт дейт. Ва талабул карама минал халк. Адамдардан мен урматтаса экен, сыйласа экен деп адамдардан үмүт кылды. Ала ва хия фит тaqwa.
Ал эми бийиктик, урмат, сыйлык бул такыбалык менен келет. Адамдардын эшигин каккылыктоодо эмес, адамдардын артынан үмүт кылууда эмес. Эми караңыздар сөзүнүн бизге тиешеси эмне дейт? Ва талабу ни'мата фил либас вар ракик ва лейн фит таам тайиб. Ни'мат деп жакшы кийимдерди кийүүдө, жакшы тамактарды жөөдө деп ойлоп калышты дейт адамдар. Бирок чындыгында чоң неамат бул ан-ни'мату фил ислам. Исламда го бул чоң неамат дейт. Ошон үчүн кээде жумуштун артынан, анан тамактын артынан, тирликтин артынан деп намазын таштап салгандар, имандан алыс жүргөндөр, ушул бияктагын баарын жыйнап алайын, бутуман туруп алайын, анан мен көргөзөм намаз окуганды, анан мен тынч отуруп ибадат кыла берем деген мунун баары алдангандар. Мунун баары туура эмес. Намаз менен жашоого тынччылык келет. Кудай таала менен мамиле түзүлүү менен ырызык кеңейет, неамат көбөйөт. Аллахтан алыстап кантип адамдын жүрөгүнө тынчтык келет. Ошон үчүн алымдар айтат, бул туура эмес түшүнүк дейт. Аллахтын жакшылыгы дегенди тек гана курсак тойгондо, кийими бүтүн болгондо, акчасы болгондо ушул гана чоң неамат деген бул туура эмес түшүнүк. Бул өтө жеңил ойлуу. Чоң неамат бул ислам, иман жана Аллах тааламга мамиле куруусу, Аллах тааламга жүз буруусу. Ушул мына эң чоң неамат. Бир нерсени эске алайлы, бул нерсени жакшы түшүнүп алайлы. Эмнеге кайталап айтып атабыз? Мына уксаңыздар, чоң муфассир Аллама Саади эмне дейт? Неаматтын бир ажайып бир абалы. Айтып атат: "Ва куллама тола тааммулул абд фи ни'матиллахи зохира вал батина." Адам баласы канчалык Аллах берген неаматтардын сырткысындагы, ичкисиндеги акыл калчап ой жүгүрткөн сайын дейт, Аллах таалам динде берген жана дүйнөдө берген жакшылыктарын эстеген сайын ра'a rabbahu qad a'tahu khayran kathira. Ал адам анык чыныгы көрө алат. Кудай таалам мага чын эле көп жакшылыктарды берген турбайбы деп. Ва дафа анху шуруран мутааддида. Жана түшүнө алат Кудай таалам мени, Аллах таалам көп жаман нерселерден сактаган турбайбы деп. Ва ла шакка анна хада yadfa'ul humum wal ghumum wa yujibul farah was surur. Эч күмөнсүз, шексиз Алла таалам ушундай сыпат адамга орносо, кайгы, кападан, ныксыроодон жана жашоодогу бүт жок кылат бул нерсе. Жана адамдын жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө сүйүнүч, кубанычты алып келет ушул нерсе менен. Адамдын табияты ошондой. Канчалык Аллахтын жакшылыктарын моюнга алып, эскерип, шүгүр кылып, кылган сайын Кудай таалам болгон сүйүүсү күчөйт. Жашоодо деле ошол да. Бир адамга бирөөдөн мисалы жакшылыкты көргөн болсоң, ошого благодарный болуп, ошону унутпай, эстеп, артынан жакшы дуа кылып жүргөн адам бул жакшы адам да. Ошол эле ата-энеге деле, ошол кичинекейинде мени 9 ай курсагында карады эле, канча акчасын аябай мени бакты эле, өмүрүн, ден соолугун бүт мен үчүн коротду эле деген нерсе баланын көкүрөгүндө жүрсө, кийин чоңойдо унутпайт ал ата-энесин. Анан ал нерселерди унутуп койгон болсо, ата-энесин дагы кайсы бир деңгээлде мамилелери салкындайт, алыстайт, таасир берет. Ал эми Аллахтын неаматы адамга сан жеткис болсо, кантип анан адам ушуларды эскерип ой жүгүртпөйт. Кимде ким Аллахты тапкан болсо, эмнени жоготту? Кимде ким Аллахты жоготкон болсо, эмнени тапты деп алымдар айтат да.